Саламатсыздарбы? Каналдын катталуучулары, көрүүчүлөрү, кутман күнүңүздөр менен. Мен бүгүнкү видеомдо жөтөлгө каршы, курч кармаган жөтөлгө жана өнөкөт жөтөлгө каршы үй шартында жасала турган рецептти айтып кетем. Бул рецепт үчүн алоэ, рецепттин составында алоэ, таза бал жана сливочный май керектелет. Мына сиздер көрүп турган алоэ көпчүлүк үйлөрдө болсо керек. Бул көптөгөн ооруларга колдонулат элдик медицинада. Мына сиздер көрүп турасыздар, бир жалбырагын алып алдым. Бул жалбыракты майдалагандан кийин канча өлчөм чыкса, ошончо өлчөмдө таза бал кошулат жана ошончо өлчөмдө сливочный масло кошулат. Аралаштырабыз жакшылап. Аралаштырып алгандан кийин согу чыгат. Иче баштайбыз. 1 чай кашыктан 3 мал 5 же 7 күн ичилет. Жылуу чай менен. Бул ичкене абдан ачуу. Жылуу чай менен, ысык эмес, муздак эмес, жылуу чайды аркасынан ичип койсо болот. Эгер үйүңүздөрдө алоэ жок болсо, аптекадан алоэнин согу сатылат аптекаларда. Спирт кошулбаш керек, составында спирти жок алоэни алып, ушундай кылып, мен айткандай кылып даярдап ичсеңиздер жөтөлгө абдан натыйжалуу. Дагы бир натыйжалуу рецепт бул прополис. Прополисти көпчүлүгүңүздөр билсеңиздер керек. Прополисти 100 грамм алып, майда горохтой кылып бөлүп алып, чайноо керек. Ачкарын жарым сааттан чайнап түкүрүп коюу керек. Тамактан кийин чайнаганга болбойт. Дайыма тамактын алдында. Прополис патогендик микробторду өлтүрө турган касиетке ээ. Зыяндуу микробторду өлтүрөт. Прополис дагы жөтөлдөн бөлөк дагы көптөгөн ооруларга элдик медицинада колдонулат. Дагы бир айта кете турган нерсе, мына алоэни балдарга абдан ачуу балдар ичпей коюшу мүмкүн. Ошондуктан балдарга ромашканы настойка кылып берсеңиздер абдан жакшы. Ромашканын настойкасы ангинага дагы дары, ашказан ичеги жолдорунун ооруларына дагы дары. Бул алоэден жасалган рецепт чоңдор үчүн. Мына ушундай кылып, ким жөтөл менен жабыркаса, сөзсүз натыйжасы болот. Азыркы мен айтып кеткен рецепттин ушундай кылып колдонуп көрүңүздөр. Эгер видео жакса, жазылып, комментарий калтырып кетсеңиздер болот. Эмики видеого чейин сак, саламатта туруңуздар.